Саламатсыңарбы? Кыргыз эл YouTube каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Азыркы мен силерге айтайын деп атканым, карасаңыздар, ушинтип нандар ар кай жерде тебеленип жатып калган. Азыр микрорайондорго, мусорный контейнерлерге барсаң, кадимкидей эле нандар шыпырындыга, жаман мусорлорго аралашып, даже помой болуп өзүнчө бөлүнбөй төгүлүп жаткандар аябай көп. Ата мекендик согуштун маалында 1941-жылы ачка калган аталар көрсө кандай акыбалда калышат эле. Бизде Кыргызда нанды өтө ыйык туткан. Азыр ушу жаштар деген гамбургер же шаурма жегенден кийин иштерин жеп сырттарын ушинтип же сэндвич жегенден кийин сырттарын иштерин жеп туруп сырттарын ушинтип ыргытып коюшат. Мынакей көчөнүн эле жээгинде жатат. Ошон үчүн жаштарга тарбия берсеңиздер, урматтуу улуулар, жегенден ашкан наныңды эч жок десе баскылыкка таштаба, мусорго таштаба, кесир болот деп балдар билбейт да, жаштар билишпейт. Эртеңки күндө кесир болот, кандай тагдыр күтөт, нанды деген атабай ыйык туткан деп ушундай нерселерди айтсаңыздар, мусорный ящикке, контейнерлерге нандарды таштабасаңар, эч жок десе пакеттерге өзүнчө бөлүп койуңуздар.